Арбаңыздар кыргыз элим, ден соолук биринчи байлык деп келет эмеспизби? Эмесе ден соолукка айланган дагы бир уктуруубуз сиздер үчүн сунушталат, сиздер үчүн арналат. Анан албетте бүгүнкү темабыз кичинекей бөбөктөрүбүздүн ден соолугуна арналат. Теманы эгер тагыраак айта турган болсок, кальций жетишпесе эмне болот? Көп учурда кальций жетишпейт экен деп тиш ооруда, тиш сынганда, тиште курт жегенде айтып келебиз, же сөөктөрү борпоң болуп калганда айтып келебиз. Деги эле кальций жетишпегенде кандай коркунучтуу натыйжалар болушу мүмкүн? Жана анын жетиштүү болушу үчүн эмне кылыш керек? Бул суроого жооп берүү үчүн биздин коногубуз бар. Коногубуз болсо жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна. Саламатсызбы? Саламатчы. Иштериңиз жакшы, кандай жетип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Сизге дароо эле уктуруубуздун башында ыраазычылык айткым келет, чын жүрөктөн алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Жаңыл Мамешовна, кальций жетишпесе деген теманы жалпысынан алдык. Деги эле кальций жетишпесе кандай натыйжалар болушу мүмкүн, коркунучтуу? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Эми кальций чындыгында бул эң маанилүү микроэлемент болуп эсептелинет да. Кальцийди биз ошо бала төрөлгөндөн баштап эле кальцийди энелердин эмчек сүтүнөн ала башташат. Анан эмчек сүтүндө кальций бар, кальций дагы бар да. Ошону менен ымыркай ошо потребностун ала алат да. Бирок энеде кальций аз болсо, сүтүндө да кальций аз болушу мүмкүнбү, же андан көз каранды эмеспи? Жок, 6 айга чейин ошо жетиштүү болот да. 6 айга чейин жетиштүү болот. Эми эгерде эне ошол туура эмес тамактанса, туура эмес боюндагы мезгилде тамактанса, азыраак болуп калышы мүмкүн да. Бул сөзсүз балага мындай терс таасирин тийгизет. Кантип? Кальций жердин жетишсиздиги бул витамин Д'нын жетишсиздиги болуп эсептелинет да. Кальций жана сөөктү бекемдейт эмеспи? Сөөктү бекемдейт. Кальций кайсында көп болот? Кальций жанагы биз 6 айдан кийин тамак беришибиз керек. Кошумча тамактардан жана крупа деп атпайбызбы? Мында дагы кальций бар. Жанагы бурчактар деп атабыз, мында дагы кальций бар. Картофель деп атабыз, мында дагы кальций бар. Кунжутта бар кальций бар. Бүт ошо балага эмне керектүү тамак болсо, эмне бере турган болсо, ошолордун баардыгында эле кальций бар да. Кальций негизи нормада организмде канда кальций ошо 2,25 же болбосо 2,5 миллимоль на литр деп коет да. Ушундай болуп турат. Ошо нормада. Жетишпегенде эмне болот? Анан ошо жетишпей калган убакытта ошо кальций обмен мындай же болбосо жанагы зат алмашуу нарушение болот да. Мунун негизинде жанагы балдарда, мисалы үчүн 1 жашка чейинки эле ымыркай балдарды алайынчы, ошондо жанагы сөөктөрү жумшара баштайт. Же болбосо эң биринчи эле ал аябагандай мындай ыйлаак боло баштайт. Бир нерседен чочуй баштайт. Анан кийин жанагы эмгеги бар го баланын, эмгеги жумшара баштайт да. Жумшарат деп эметкенде. Вот бул кальций жетишпегендин негизги симптомдору болуп эсептелинет да. Ал эми чоңдордо жанагы ошо кальций жана сөөктөр сынып атпайбы? Вот ошондо кальцийдин жетишпегендиги. Же болбосо остеопороз деп коет. Жанагы мындай эме болуп калат эмеспи? Бош болуп калат да сөөктөр. Балдарда болсо, балдарда деле ошол если кальций жетишпесе, ошол жанагы өрөккө сөөктөр биринчи жанагындай тирдейт балачы. Муну болсо биз жанагы ошо кальций фосфорный обменди ошо витамин Д нормализовать этип турат да. Жана D3 кадимки эле витамини эргокальциферол деп коет. Ошону мындай угуна келтирип турат десем кандай болот? Жогоруда эмгеги деп сизден кийин айталы. Эмгеги баланын эмгегин мындай басып көргөн убакытта ошонун чекелеричи, эмгегинин чекесин сөөк жумшарып калат да, жумшарат. Анан чачына дагы неме болот? Чач түшө баштайт уже. Баланын чачы дагы түшө баштайт. Чырайлык аттыры түшүп баштайт. Түшө баштайт, сына баштайт. Анан же болбосо мындай совсем эле арты мындай эме болуп калат да. Кыргыздарда эмне деп коет? Кыйма деп коет. Вот кыйма пайда болуп калат да. Ошон үчүн жанагы биз дайыма айтып келебиз, ошон үчүн баланы туура тамактандыруу керек депчи. Эгерде баланы туура тамактандырсак, жана витаминдүү тамактарды берсек, өз убагында берсек, өзүнүн ошондой коюу тамактарды берсек, жашына жараша тамактарды берсек, жана жашылча жемиштерди берсек, бир түрдүү тамактарды бербесек, анда мындай болбойт да. Анан көбүнчө бул кальций же кальций менен жанагы эргокальциферолчу витамин Д булар бири-бирине байланышкан да. Раз кальций жетишпедиби, витамин Д жетишпеген болуп эсептелинет да. Ошондо мисалы үчүн жайында биз ошону күндөн эле алат да, күндөн алат. Витамин Д'ны күндөн алат. Ал тиги кальцийге, фосфорный кальций обменге эме кылып атпайбы?
ошентип атпайбы, ошон үчүн толуктайт да, ошон үчүн кальцийди күндөн эле алат да. То есть витамин Д'ны күндөн алат. Кышкысын болсо жетишсиз болуп калат эмеспи. Ошон үчүн биз жанагы профилактика катары дагы биз беребиз. Ошону эргек-кальцифорлорду беребиз. Мында бул организмге керектүү, мисалы үчүн 500 болот да, 500 международный единица деп коет. Ошол жетиштүү болот. Ошо профилактикалык доза болуп эсептелинет да. Ошону жайга чейин берсек болот да. Баягы жанагындай кичинекей тамчылар менен тамчылатып беребиз да. Анан 2-3 тамчыдай. Анан тамакты тим коюп эле аны бере бергенде да болбойт да. Биринчи очередте ошо баланы тамактандыруу керек. Негизги баланы 2 жашка чейин жакшылап багыш керек да. 2 жашка чейин бир эле тамак эле дей бербей, тамакты эле бере бербей, аны менен сөзсүз түрдө сүйлөшүш керек. Төрөлгөндөн баштап сүйлөшүш керек. Төрөлгөндөн баштап ойнош керек. Өзүнүн жашына жараша оюнчуктарды бериш керек. Безопасныйчы жанагындай коопсуз оюнчуктарды бериш керек. Ошондо баланын аң сезими дагы. Анан эмчек эмиз деп атпайбызбы? Эмчек эмизсе, бала 6 айга чейин сөз 2 жашка дейин эмчек эмизсе, туура тамактанса, жанагы витаминдүү тамактарды жеп, анан сөзсүз түрдө энеси гигиенаны сактаса, анан сырткары бала менен сүйлөшсө, төрөлгөндөн баштап эмчек эмизип атканда эле сүйлөшүш керек да бала менен. Анан бала менен ойносо, дагы 2 жашка чейин даже гиток берип, жомок ок берсе, ал бала сөзсүз түрдө келечекте бир сонун Кыргызстандын керегине жараган бала болуп сөзсүз түрдө чоңоет. Буга биз ошондой гарантия берсек деле болот да. Баягы сиз ушинтип айтып берип атсаңыз, бир элдин макалын эстеп кеттим. Еврей улутунда адамда балам 5ке чыкты, качан тарбиялайм десе, кечигип калтырсың. Аны курсактагы кезде эле тарбиялап башташың керек болчу деп айтыптыр да. Анысыгандай. Демек, кальций жетишпесе, ал сөзсүз түрдө сөөгү байкалат. 1 жашка чыга элек баланын эмгегинен байкалат. Мисалы тиш чыкпай жатса, ал ошол кальций жетишпестиктин белгиси. Демек, баланын тишинен, баланын айтор ден соолугунан, анын тердеи баштайт, көбүрөөк сиз айта кеткендей ыйлак боло баштайт. Мына демек, эгер ушундай кайсы бир симптомдор байкала турган болсо, анда педиатр менен эле сүйлөшүп, баардык жагынан текшертип койсо болот. Азыр раз бизде лабораторияларда көп эмеспи, ошо кальцийди текшерип берет, аркы беркилерди текшерип берет. Биз болсо убактыбыздын соңуна келип калдык, достор, угармандар. Кальцийдин жетиштүү болушу үчүн тамакты түрдүлөп берип, такыр болбой бараткан учурда кошумча витаминдерди берсе болот. Сизге ыраазычылык айтабыз, жаңылма Мешевна келип бергениңиз үчүн. Азыр чын эле убакыт алтындан да кымбат болуп бара жатат. Анткени баягы айтып коет го, эмне белек берейин десе, убактыңды бер, анткени анын орду толбойт депчи. Анысыгандай сонун убактыңызды бөлүп, элибизге пайдалуу сонун маалыматтарды айтып берип кеттиңиз. Ыраазычылык айтабыз, ишиңизге ийгилик дагы бар болуңуз, көп жашаңыз, бактылуу болуңуз. Ал эми баардык угармандарыбызга айтарыбыз, дал ушул сыяктуу пайдалуу эң сонун уктурууларды бизден көрө аласыздар. Саламат клуб сайтынан жана дал ушул дагы башка тармактардан да көрүп кетсеңиздер болот, социалдык баракчалардан. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Кийинки уктуруулардан үн алышканча. Сиздерге да ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат, бар болуңуздар.